Birinchi maселе урматтуу бир туугандар, бул табарруж. Аллах Таала Кур'ан-ы Карим өзүндө "Вала табарражна табарружал жахилиятил ула" деп аят алып келет. Табарруж деген эмне десе, бул ошол ачынып, адамдардын көзүнө көрүнүп жүрүү дейт. Ана биз табарруж деп ошол жахилият доорунда ушундай деп Кур'ан-ы Каримде айтыптыр дегенде, ошол аялдар кандай кылган десе, булар шаштарын көрсөткөн эмес дейт. Булар жолук салынышкан, бирок кулагындагы сөйкөсүн көрсөтүп жолук салынышкан дейт. Анан булар моюнун ачып алган. Азыр ушундай хижап кийген кээ бир карындаштарыбыз бар, келип туруп кулагына сөйкөсүн чыгарып туруп жолук салынат, а кээ бирлери моюндарын ачып алганы бар. Эң эле табар алар кыска кийген эмес, мини кийген эмес, кенен кийген. Бирок кулагындагы сөйкөсүн көрсөткөн, анан жолук салынганда жолуктун учунан чачын учу чыгып турган, анан моюну бир аз көрүнүп турган. Ушуну Кур'ан-ы Карим жахилияттын табарруж. Ушуну айткан дейт да. Айтат алымдарыбыз, азыркы убактагы табарружду алып карап турган болсок, анда азыркы убакта эң таква дегендер ошол убактагы табарруждун кийимдерине туура келип калат эле дейт. Демек Кур'ан-ы Карим ошол убактагы табарружду жектеп аткан болсо, анда азыркы биздеги сулуулар конкурстап аткан, чыгарып аткан, жанагыдай бир денеге кандай бир жабышып аткан кийимдерди же болбосо шымчан жүргөндөр же жылаңач кийим жүргөндөрдү же таптакыр жылаңбаш жүргөндөрдү көргөндө Кур'ан-ы Карим кандай ибарат менен айтат экен эле дегенде суроону өз урматтуу бир туугандарым келип калат. Ал эми имам Мужахид айтат, табарруж деген эмне десе, бул кийимден деле эмес дейт. Канатил мар'ату тахруджу тамши байнар риджал фазалика табарружул жахилия. Жөн эле эркектер жүргөн жерге барып, эркектердин арасында аралашып басып жүргөн болсо, ушунун өзү табарруж дейт. Анын кийими хижап болушу мүмкүн, желбап болушу мүмкүн. Азыркыда ушундай кээ бир эже карындаштарыбыз бар, динге кызмат кылат, ислам жолунда башка, хижаптары жакшы, бирок качан көрсөң булар менен чогуу жүргөн, биякта чогуу жүргөн, биякта чогуу жүргөн. Имам Мужахид, табии, эң улук муфассирлердин бири айтат, Кур'андагы табарруж деген жылаңбаш болуп алгандан эмес, анын хижаб башкасы бар. Бул эркектерге аралашып, ошолор менен чогуу иштеп жүргөндөр деп айтат. Демек, урматтуу бир туугандар, ушуга маани бериш керек. Менин жолугум болуп атпайбы? Биз тең укуктуубуз деп туруп, карасаң бир жери ислам, башка бир жери мусулманга кошпогон маселе. Биз эркектер менен аялдар экөөлөк жүргөндүгүн каалайбыз, ушул маселе болуш керек. Бул ошол аялдардын өзүнүн урмат сыйын эмне урматтуу бир туугандар жоготуп. Ал эмес Курманжан апабыз өзү деле дайыма жүргөндө жанында аялдар коштоп жүргөн. Муну билесиңер. Ташкентке барганда башка бир жерге жанда кызмат аялдар болгон. Жалгыз өзү эле жигиттер менен арабага түшүп кетип калган жери эмес, анткени шарият ошол нерсеге буйругат. Бизде кээ бир эже карындаштарыбыз жолукчан болуп, хижап кийип туруп, бирок мусулманчылык ушундай экен, боло берет экен деп туруп, аралаш качан көрсөң төрдө турган эркектер аралашып жүргөн, басып жүргөн, сүйлөшүп аткан, сүрөттөр телевизорго чыгарып аткан, башка кылып аткан. Мына ушул Имам Мужахиддин пикиринде ошол жахилияттын табарруж мына ушул нерсе. Ошого өтө этият болушубуз керек. Эркектер аралашкан жерге барбашыбыз керек. Керек болсо ушинтип лекция окуганыбыз кайсы бир деңгээлде жакшы эмес, балким башка бир бөлмөдөн мудиранын кабинетинде туруп микрофон менен сүйлөгөнү жакшы болот эле. Мен ойлойм ошондой күндөрдө иншалла каздамыла өз убагында ордуна келет деген иншалла үмүттөмүн. Азирети Катада айтат, бул деген сөз алардын басканында дейт. Канат лахунна мишяту такассурин ва таганнуж дейт. Булар басканда жанагы подиумга чыгып аткан кыздардай болуп, фигурасын көрсөтүп, кадимкидей теңселип басып беришет дейт. Басып атканда жөн баспастан атайын така бийик кийишип, каблуки ошон менен басып берген, ошол дейт. Кийими жакшы, бардыгы жакшы, бирок басып атканда менин басчымы кара, менин турушуму кара деп биздин акындар жана Керим Аралда керилген палан түкүн деген керилүүнүн өзүн ошон табарруж деген. Азыркыда биздин балдарыбыз, кеде биздин кыздарыбыз, хижап кийген эжелерибиз дагы көчөдө карасаң, остановкада карасаң, башка бир жерде карасаң, ушундай керилип басып берет, кетип атып жолукчан болсо да карайсың да. Демек булардын басканын өзүнө дагы башка бир хижап керек болот. Мына ошентип хижап кийгенине карабастан, көчөдө басканда каадаланып, созолонуп, өзүнүн келбетин көрсөткүсү келип, керилип баскандын өзүн Азирети Катада табии бул дагы айтат, мына ушул табарружал жахилия. Демек урматтуу бир туугандар, табарруж болуш үчүн сөзсүз түрдө жылаңач болуп алыш шарт эмес, балким эмне урматтуу бир туугандарым, мына ушул баскандын өзүндө. Ал эми Ибн Касир жана биз айткандай айтат, бул табарруж дегенибиз моюнун ачып алган, кулагын жап, бирок сөйкөсүн көрсөтүп алган. Анан жанагыда жолук салганда ушул жолугун алып келип туруп моюнун ачып алат же болбосо жолугу көкүрөгүн жаппайт дейт. Шарият боюнча шар'ий жолук урматтуу бир туугандар баштан салынган убакта ошол нерсе моюнга түшө турган болуш керек. Анткени моюндун сулуулугун, моюндун көркөмдүгүн башкаларга көрсөтпөй турган болуш керек. Ушул маселеде биздин кыздарыбыз көп учурда туура эмес кылат. Туркияны туура, башканы туура. Же бир ата-энеси диндар болуп, кыздар динден кабары жок болот дагы жолук салын десе, ал каалагандай козуп салынган жолукту салынып алат дагы
dagı janağı moyundun janağı sululuğu görünüp oşonu menen bul dagı tabarrujga kadimgide urmatly bir tugandarym girip ketet.